Махрам деген мындай да, аял кишинин махрам деген мен бул арабча сөз. Аял турмушка чыкпай турган, чыкканга арам боло турган, жана сапарга чыкканда же жалгыз калганда болсо хиджабсыз жөнөкөй эле үйдөгү кийим менен алдында туратын, жүрө турган адамдарды ошону махрам деп коет. Муну да Аллах субхана таала ачык айтып кеткен Куранда. Мына ошолор мисалы ошол аял кишинин атасы, атасы дегенде баардык немелер кетет. Чоң ата, ошонун баардыгы кирип кетет. Атасы, өзүнүн балдары, аял кишинин балдарына бүт небере себере ушунун баары кирип кетет. Андан кийин ошол аялдын күйөөсү жана ошол аялдын тайкелери. Тайке дегенде түзмө-түз тайкелер да. Мисалы апасынын бир туугандары, эркек бир туугандары. Бир туугандардын балдары эмес, бир туугандардын өздөрү да. Тайкелердин балдары махрам эмес тайке. Жана ошондой эле атасынын бир тууган байкелери түзмө-түз. Аба деп коет, кээ бир жерде аба деп коет, кээ бир жерде амайке деп коет. Ошолор. Мына ушулар түзмө-түз болгон байкелер махрамдар. Андан кийин эмчектеш бир туугандар. Эгерде ошол бир аял башка бир аялдын эмчегин эмген болсо, ошол үйдө башка эркек балдар да бар болгон болсо, ошолорго бир тууган болуп калат. Же болбосо ошол аял кишинин апасынын сүтүн башка бир эркек келип жаш бала кичинекей кезинде 2 жашка чейин эмген болсо, ал дагы бир тууган болуп калат. 5 жолу эмген болсо. Андан кийин дагы махрам боло турган нерселер ошол эки аял кишинин өзүнүн бир туугандары деп эдик да, ошол бир туугандарынын балдары. Мисалы, аял кишинин агасы болот, жийниси болот, ошонун балдары бар да, эркек балдар. Булар дагы махрам болот ага. Өзүнүн эже сиңдилеринин балдары да махрам болот. Эми аларга ал тайэже болот да. Анан кайнатасы махрам болот. Күйөө чыккандан кийин, мисалы, ошол күйөөсүнүн өзү, анан ошол күйөөсүнүн атасы махрам болот. Кайнатасынын алдында деле ошо үйдө жүргөндөй кылып, жалгыз калып жүрө берсе болот. Мына ошол азыр эсимде бар ушулар. Аллаху алам. Өгөй кайната махрам болобу же махрам эмеспи? Өгөй кайната деген ал махрам болбойт, анткени ал өзүнүн кайнатасы эмес да, күйөөсүнүн атасы эмес да. Ал махрам болуп саналбойт.